Түзен ортоға. Жолдаш полковник, Ош Қарызының өзі құрамы сапқа тізілді. Білдірген полковник Шаматов. Саламатсыңар жоокерлер. Құтқару қызматының 27 жылдығы менен құттықтаймын. Bugün bizden kesibizдің bayramı. Өлкө каршы кызматынын bayramının 92 жылдығы. Ал эми куткаруу кызматынын 27 жылдык bayramı болуп атат. Ар бир инсандын өзүнүн эки энчиленип берилген bayramı бар. Бул деген биринчиси туулган күн болсо, экинчиси анын тамдап алган өзүнүн сүйгөн кесиби. Мына силер ушул кесипти тамдап алып, бүгүнкү күндө ушундай сыйлуу, урматтуу кесиптин ээси болуп турганыңарга мен жана өзүм сыймыктанамын. Ушундай кесибибиздин bayramı дайыма боло берсин, дайыма бир болойлу, элибизде тынчтык болсун, биримдик менен мамлекеттин жана элдин кызматын аткарып жүрө берели. Құттықтаймын, сөйлегіңер құт болсын. Бұл чек емес болсын. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн өткө каршы кызматынын 92 жылдыгы, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулардын 27 жылдыгына карата мареке болуп атат. Өзү 15-июнда болуш керек эле. Мына айт менен бирге болуп калгандыгынан бүгүн ошо 18-инде өткөзүп атабыз. Бул мен каалайт элем ушу Ош шаарынын гарнизону өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга, өт коопсуздугун болтурбоого бүгүн биз күрөшүп келатабыз. Ош шаарында 5 часыбыз бар. 5 час арасында бүгүн спорттук мелдеш болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында 2 воензирный час бар, 2 гражданский час, анан 1 куткаруучулардын часы бар. Ошо 5 частын арасында бүгүн спорттук мелдеш болуп атат. Спорттук мелдештин максаты ушу биздин воензирный аскер кызматкери болгонуна байланыштуу ден соолугун чыңдоо максатында өзгөчө кырдаал болуп кетсе, өт коопсуздугу болуп кетсе, ошо менен күрөшүүгө дени чын, дени таза кызматкерлер болуш керек да. Внимание! Марш!